Эмне себептен иш козгогонуна бул тергөөчү да бизге негизи закон боюнча бизге кабар бериш керек экен. Мен ушул тергөөнүн негизинде ушул мына суроолорду өзү түзүп экспертизага жөнөтөт экен. Экспертиза ошол суроолордун негизинде гана корутунду чыгарып бериш керек экен. Бул Шерматов Асан деген бизге эч кандай кабарлама бербей туруп эле ошол жабырлануучу аял менен кошо эле экөө суроолорду түзүп туруп эле даярдап туруп эле экспертизага жөнөтөр экен. Алар экспертизадагы врачтар алар практически эч нерсе кылбаган врачтар. Жөн эле теоретиктер өзлөрүнчө ошентип ошол кагаздардын негизинде суроолордун негизинде эле ушундан өлүптүр, булардын күнөөсү ушундай, караган эмес деп ошол себептен ошону чыгарып коет. Азыр эми тергөөчү ошол корутуу экспертизанын корутундусу менен эле бизди силер кылбаган эмессиңер, мына суроолор турат, экспертиза турат деп ошо экспертизанын корутуусуна таянып эле туруп алды азыр. Биз ошону азыр талап кылып элек ошонун башынан экспертизага бизге кабарлама берсин. Биз башынан муну повторный да экспертиза заключениясына биз каршыбыз. Ошону биз дагы башынан карап берсин экспертиза.